Менин суроом Акылбек Жапаров мырзага. Пенсия, пособие, жөлөк пулдар боюнча эмне максатта кайрылдыңар ага? Сурандык Конституциялык соттон. Сиз мындай так жооп бериңизчи. Башта мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Мындай тиригирээк болсоңуз. Мен билем, даражаңыз бийик, билем, бирок мындай так жооп бериңиз. Мен сизден улураакмын, даражам дагы улураакпы. Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз. Анда тагыраак жооп бериңиз да, там сүйлөгүңүз келбегенде. Кабинет министров катары өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко ошо статьяны чечмелеп берүүнү суранып кайрылдык. Анын эмнесин түшүнбөй атасыңар силер? Биз колубуздан келген гана жардамды бере алабыз. Анда эмне үчүн Конституцияга жазып койдуңар? Анда эмне Конституцияга ошентип жаздыңар? Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошондой формулировка болуп калды. Анда иштебеш керек да. Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособие төлөй албайм, жөлөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да. Кыскача айтканда, Референдумдан алгандан кийин так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко кайрылдык. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсөк өлөйлүбү эми? А? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы эми? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз Конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Ошо Конституциянын статьясын так чечмелеп бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелей албайм. Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъясненияны, толкованияны дагы. 44-чү беренесинде анын түшүндүрмөсүнүн кажети жок, так жазылып турат. Кыргызстанда пенсиялар, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бүт анын эмесин түшүнүксүз. Ошо керектелүүчү корзинаны өзүнүн экономикасына жараша өкмөт тактайт. Биз ошого жараша Конституциялык сотко кайрылып атабыз. Жыл сайын керектелүүчү корзина чоңоюп турат. Биз ошого жараша өзүбүздүн төлөмдөрүбүздүн баарын оңдодук. Бирок бүгүнкү күнү экономика ушуну так аткарганга пока күчүбүз жетпей атат. Ошону толук бизге мүмкүнчүлүк бериңиздер, формулировкасын кандай деп түшүнсө болот. Кем эмес болуш керек деп турат. Анда биздин конституция күмөн экен да, туурабы? Ошо статьясынын формулировкасын биз так чечмелеш үчүн Конституциялык сотко кайрылдык. Бир статьясы үчүн. Да, кайсы статьялар күмөн? Мен билбейм, мен Конституциялык сот эмесмин. Аны Конституциялык соттон сураңыздар. Мен сизден сурайм. Бул сиздин милдетиңиз. Бул сиздин милдетиңиз. Ошо конституциянын беренелерин так кыйшайсыз аткаруу. Менин милдетим республикалык бюджетти законун сиз бекитип бересиз, ошону аткарыш. Жок, кечирип коесуз. Анда милдетиңизди түшүнбөйт экенсиз. Конституцияга сиз дагы ант бергенсиз, мен дагы ант бергем. Ага баарыбыз тең жооп беребиз. Биз ошо конституцияга берген ант менен ушул жерде отурабыз, сизден сурап атабыз. Эмне үчүн аткаруу бийлиги аткара албай атат деп сурап атабыз. А эгер сиздин күмөн санап аткан болсоңуз, 1 жылдан бери эмне үчүн бербедиңиз? Ушуну берип атасыңар, ушул жогорку кеңеште улам маселе көтөрүлгөн сайын берип атасыңар. Менин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.